Таң шола көрсөтүүсү, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы сойгонобуз биз менен бирге бүгүнкү күндү тособуз. Ал эми азыр болсо, бизге келип калган коногубуз бар. Туура айтасың, Канышай. Музыкалдык мүнөттөр дагы жакындап калды. Себеби бир сааттын соңуна биз сиздерге музыкалдык белек тартуулайбыз. Ардайым билесиздер, бул биздин жакшы түзүп алган адатыбыз, жүрөлгөбүз кайланып калды. Зарима Исмаилова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келдиңиз. Биз сизди көрүп айбагандай сүйүнүп турабыз, бирок сиз бизди көрүп сүйүнүп атасызбы же таң калып атасызбы? Айкөрүп эфирибизге кирип келгенде бир аз башкача эмоциялар жашагандай көрүнөсүз. Жакшысызбы? Рахмат. Маанайыңыз? Рахмат, жакшы. Сиздин жакшы көргөн кино тасмаңыз эсиңизде болсо, кайсы кино тасманы жакшы көрөсүз? Bir top 3 же 5 кино тасманы айтсаңыз болот. Бир эле кино тасманы сүйүү мүмкүн эмес. Жана дагы кайсы жанрдагы тасмаларды жактырасыз? Кыргызча или кандайча? Кыргызча алганда бул Белый пароход. Аккеме. Чет өлкөдөн алсак, бул Титаник. Титаник. Ушулар. Барды пароход ойлашкан тематика бар экен сиздики. Гемелер жакшы көрүп экенсиз. Зарима, айтсаңыз, азыр биздин телекөрүүчүлөр көрүп кызыгып турса керек. Өзүңүз тууралуу кыскача маалымат. Сиз канча жашыңыздан баштап ырдайсыз жана азыркы учурда эмне менен алектенесиз дегендей? Мен негизи кичинекей чагымда эле ырга шыгым бар болчу. Бирок өкүнүчтүүсү 23 жашымда баштагам. Азыр Кыргыз улуттук консерваториясында эстрада вокалында 4-чү курста окуйм. Демек тапшырдыңыз окууга? 4-чү курста окуйм уже. Туура. Жана 23 жашта болобу, 25 жашта болобу, негизи адам өзүнүн каалоосуна жетсе болот деген сөздүн сиз дагы далилдеп кеттиңиз десек болот. Анткени көпчүлүк адамдар ойлойт, ырчы болуш үчүн бул бала чактан баштап ырдаш керек деп. Зарима 23 жашында ырдап баштаган экен, эң сонун. Кеч эмес. Окууга, билимге умтулуу, ынтызар болуу эч качан кеч эмес дейли. Биз болсо сиз үчүн жана телекөрүүчүлөрүбүз үчүн кыскача бир мындай интерактив сунуштайлы дегенбиз. Себеби ыр дегенде негизи биз кино деп калдык. Совет учурунда дагы, кыргыз кинолорунда, кыргыз кереметте ушул согуш тематикасына, Улуу Отан мектеби согуш тематикасына байланышкан ырлар өтө көп жаралган. Алардын катарында Синий скромный платочек же башкача айтканда Синий платочек ырын. Биз сизди ошолорду күтүүсүз жерден сураналы, аткарып беребиз бизге. Сиз даярсызбы? Келиңиздер, ырдап көрөйүн. Келиңиз анда. Биз сизге текст кайрабыз. Тексти, минусту, микрофонду дайындап койгонбуз. Рахмат. Тайм болсок, бүгүн бизде эфирде, түз эфирде Зарима Исмаилова, Синий платочек. Студияга музыканы берүүнү буйрук беребиз. Чыгарса студиябызда Зарима Исмаилова, Синий платочек. Сиздер үчүн. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь радостных ласковых встреч. Ты говорила, что не забудешь радостных ласковых встреч. Пардон ночной, мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты платочек, милый, желанный, родной. Нет больше ночи, где ты платочек, милый, желанный, родной. Помню, как памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И был со мной. Нет сегодня, любимой, родной. Знаю, с любовью ты из колоды прячешь платок голубой. Знаю, с любовью ты из колоды прячешь платок
голубой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час с тобой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носишь в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи, ты с тобой и с тобой. Нежные речи, девичьи плечи, помним строй боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на стройке дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Азамат, сиз Зарема Ай, баракелди. ностальгия болуп кетти го, мектеп кези хордон ырдаш элек Туура. ушуларда. Сиз дайыма эле аткарып жүргөндөр окшойт, э? Жок, муну көп жыл болду ырдай элегине. Көп жыл болду. Ырдачыз. Буга просто мындай подача берип. Ала. Мы же талантливые люди. Берилип кеттим да азыр өзгөчө. Пулеметчик деген жерде. Сон болду. Эң сон. Кыргыз кинолор дегенде бизге негедир ошо чагылган ыры эсиме келип отурат. Аны дагы бизге аткарып берем деп сөз бергенсиз. Зейнеп Шакеева, Зарима Исмаилова ремейк деп коет эмеспи? Жаңыдан жасалгалап, жаңыдан жаңы үн менен жаңы вариация менен тыңдап көрсөк, чагылган чыгармасын аткарып берсеңизчи, бизге сураныч. Акапелла болсун. Сон болмак, э? Музыкасы жок болсун, бирок. Акапелла микрофон менен ырдай. Микрофон менен ырдасаңыз Микрофон менен ырдай бериң. Сизге ыңгайлуу болсо, эң негизгиси. Биз сизди коштоп турабыз. Келиңиздер депчи. келдик. Турабыз, угуп атабыз. Көрүшкөндө көздөр тике карабай, эки мүнөз уяң өскөн баладай, жүрөк сырын жүзүбүздөн байкашып баратабыз гүлдү бакты аралап. Биз алы күнү таанышканбыз жаңыдан. Жарым карыш чыккым келбей жаныңдан. Аппагымды көрүп алчы дегенсип, ошондо мен чагылганды самадым. Бали Азамат. Рахмет. Ар бир эле артист чын ачык айтканда түз эфирге келип, анын үстүнө акапелла, анын үстүнө минус жок, анын үстүнө жандуу үн менен дагы аткарышта оор болуп баратат. Ооба, таң эртең. Үн жаңы ачылып атканда. Зарима Исмаилова, чоң рахмат сизге. Окуңузду ийгиликтүү аяктап алыңыз.